Мен бир тыйын бере албайм апа. Биз деген операцияга деген 300 миңибиз бар. Аны коротуп коюп же операциядан жок, же бияктан результаттан жок, дагы балалуу болбой калабызбы биз? Апа албай эле жөн эле туруп туралычы деп. Ушул күйөө балам тыйын бербей койду. Анан мен ыза болдум, жаман жиним келди. Анан мен силерге доказать этем дедим дагы. Өзүм ошо 60 миңге продукцияны алдым, полный курсун алып туруп анан мына ич деп бердим. Анан элдер офиске келсе бир ай ичип результат болбойбу болду. Анан 15 күн ичип ушундай болдум деп эле бат тез эле результат чыгып атса, менин кызым 1 ай ичти жок, 2 ай ичти жок, 3 ай ичти жок, 4 ай ичти жок. Анан еще билем мен, что 16-сына месячный келип ошол бирок күнүм келет да, как положено. 16-сында чалган кызым эмне болду? Келди. Анан тиги бирок эми жүргөнү жеңил болуп месячный келип аткан жатып эле калчу. А биз 5-этажда турабыз, анан ошо 16-сына кечинде кирип келди да, апа кызым кантип келдиң сен, кантип чыгып келдиң? Ыйлап атканды көрсө ыйлайт, мындай аябай гормональ нарушение болуп, күлүп атканды көрсө күлүп, мондай делинчи деп коебу. Ошондой болуп калганда кемпирдей болду. Месячный келген кезде ошентип калчу. Анан кирип келдим, ама эчтеке болбой эле, оорубай эле, деп эле бети да тунук да, и баягы мояктагы түктөрү жок. Анан түктөрү түшүп, булардын да түктөрү түшүп, ушинтип калыптыр 4 ай дегенде. Мама барсам болобу сиздики? Койгөн, баягы тарынган бойдон да. Анан ой кел десем, мен күйөөм менен барам дейт. Ой, кайнене кайнатаң десем, мен бир нерсе алып барам сизге дейт. Анан ал болсо үйүнөн эме тамакты дандырып жасайт да. Үйүнөн аз тамак кылып келели, же бирдеке выпечка алып келели, кеч болуп калат. А үйдө кызым, кичүү кызым бар. Менин 5 балам бар деп атпайбы? 4 ушу чоңоюп кеткен. 5-чи балам үйдө 15 да азыр. Ага айтып коем, кызым эчтеке жасабай эле кой, эжекең келип атат азыр. Тамак кылбай эле койдук деп коймагачы. Анан ал да сүйүнүп эчтеке кылбай эле отуруп калдык. Анан кирип келди, кармаган пакети жок, эчтеке, эки колу, эки чөнтөгүндө кыш болчу. Колу чөнтөгүн деп кызым экөөбүз бири-бирибизди карайбыз да. Анан минтип эле колун биз менен учурашып туруп эле колун чөнтөктөн чыгарып 5 тест полоска астына таштап атпайбы? 5 өтең положительный экен. Анан 5 өтең положительный экен. Эле жүрөгүм жарылайын деди. Бакыргым келет, өкүргүм келет, кызым чочутпайын деп басып баягы бастым да. Азыр төрөп алды, ноябрда төрөгөн 10 ай болуп калды. Анан эми айтканым бул продукцияны ичип жүрүп төрөдү да. Эми постоянно спирулина ичип алды, төрөгөнгө чейин ичти спирулинаны.